Саламатсыңарбы? 16-чы сабагыбызды машинанын үйрөнүүсү сабактар сериясын жыйынтыктоо максатына арнадык. Андыктан мындан алдыңкы 15 сабакта биздер камтыган темалардын эң негизги мазмунуна токтолгонго аракет кылабыз. Башкача сөз менен жыйынтыктайбыз. Ушул 16 сабактын мындан алдыңкы 15 сабактын ичиндеги негизги түшүнүктөрдү кайрадан кайталап эске салуу максатында бул сабагыбыздын мазмунун түзөлүк деп өзүбүзгө бир максат койдук. Андыктан машинанын үйрөнүүсүнүн негизги түшүнүгү билесиздер 1980-жылдарда эле популярдуу болуп баштады, ортого чыкты десек дагы болот. Андан алдын жасалма интеллект темасы 1950-жылдардан бери эле адамзатында талкууланып келатат, ушул жаатта иштер жүргүзүлүп келатат. Бирок акыркы мезгилдерде өзгөчө 2010-жылдардан баштап терең үйрөнүү, тереңдетилген үйрөнүү жана жасалма нейрондук тармактардын негизинде машинанын үйрөнүүсү башка бир деңгээлге, башка бир тартипке кирдик десек дагы туура болот. Андыктан бүгүн биздин темабыз жыйынтыктоо сабагыбыздагы темабыздын негизги мазмуну албетте машинанын үйрөнүүсүнүн тегерегинде болуп жүрмөкчү. Машинанын үйрөнүүсү негизи адамдын үйрөнүүсүнөн айырмачылыгы эмнеде? Ушул сабакта биринчи сабагыбызда токтолгонго аракет кылганбыз. Адам өзү негизи тажрыйбасынан үйрөнөт дедик элек. Мунун аты адаптивдүүлүк. Башкача сөз менен биздер күнүмдүк жашоодо бизди чөйрөлөп турган окуяларды өзүбүзгө тажрыйба кылып, ошол тажрыйбанын негизинде кийинки кадамдарыбызды, кийинки пикирлерибизди, кийинки чечимдерибизди ошол тажрыйбабыздын негизинде жүргүзөбүз. Машина болсо азыркы учурга чейин көбүнчө инструкция менен үйрөнүп келген. Башкача сөз менен машинага биздер жасай турган иш аракетинин баардыгын кандайдыр бир тизменин негизинде машинага берет элек. Эгерде ушундай учурга туш келсең, анда ушул ишти аткар. Эгерде мындай учур болсо, анда бул ишти аткар деген көбүнчө if clause дейбиз. Эгерде деген команда менен көбүн нерсе иштейт эле, эсептөө иштерин жүргүзөт эле. Бирок өзгөчө ушу жасалма интеллект жана машинанын үйрөнүүсү принцибинде биз дагы машинага адам сымал эле өзүнүн тажрыйбасынын негизинде үйрөнүү шартын, же болбосо үйрөнүү ыкмаларын түзүп келатабыз. Андыктан машинага дагы биз адам сымал тажрыйбасынын негизинде адаптивдүүлүк негизинде иш жүргүзүш үчүн бир платформа же болбосо бир түшүнүк өткөрүп берүүнү көздөп жатабыз. Дегенде машинанын үйрөнүүсүнүн аныктамасына токтололук. Орус тилинде жана англис тилинде аныктамаларын бердик элек. Дагы бир ирет эске сала кетелик. Орус тилинде машина обучение класс методов искусственного интеллекта, башкача айтканда жасалма интеллекттин ичине кирген бир түшүнүк болуп атат машинанын үйрөнүүсү, характерной чертой которых является не прямое решение задачи, а обучение за счет применения решения множества сходных задач. Мындан алдыңкы биз дагы түшүндүрмөбүздө токтолгондой эле тажрыйбасынын негизинде, башкача айтканда башка бирөөлөрдүн ушул маселени чечүүдө кандайдыр бир чечимге келген болсо, ошол тажрыйбаларын машинанын үйрөнүүсүнө машинага үйрөтөбүз дагы, өткөрүп беребиз дагы. Машина болсо ошол мурдагы тажрыйбалардын негизинде өзү дагы чечим чыгарууга бир шарт түзөт. Англис тилиндеги аныктамасына котормосун бердик. Тажрыйба жана маалыматтарды колдонуу аркылуу өзүн жакшырта алган компьютердик алгоритмдерди изилдөө илими деп аныктама берип жатат англис тилиндеги Википедия. Жасалма интеллекттин бир бөлүгү дедик элек машинанын үйрөнүүсү. Машинанын үйрөнүүсүнүн дагы эң негизги бөлүктөрүнөн акыркы мезгилдерде машинанын үйрөнүүсүн жана жасалма интеллектти актуалдуу темага айландырган албетте тереңдетилген үйрөнүү жана жасалма нейрондук тармактар.
нейрондук тармактарга тереңдетилген үйрөнүүгө арналган башка бир сабактар сериябыз бар. Ал жерде албетте тереңирээк маалымат алганга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Анда келиңиздер салттуу программалоо менен машинанын үйрөнүүсүнүн негизинде жүргүзүлгөн программалоонун ортосундагы негизги айырмачылыкка токтололук. Салттуу программалоодо биз кандай кылат элек? Эрежелер топтому менен маалыматты биздин программаларга, алгоритмдерге киргизет элек. Ошол алгоритмдер бизге бир жооп кайтарат эле. Машинанын үйрөнүүсүндө болсо бул бир аз башкачараак. Тескерисинче жоопторду жана жыйынтыктарды маалымат менен биргеликте машинанын үйрөнүүсүнө, үйрөнүү алгоритмдерине, модельдерине таанытабыз дагы. Мунун натыйжасында машинанын үйрөнүүсү өзүнө бир кандайдыр эрежелер топтому чыгарат дагы. Мындан кийин ушул эрежелер топтомунун негизинде иш алып барат. Муну сүрөттүн негизинде мисал келтирдик элек. Эсиңиздерде болсо, мышыкты таануу боюнча өзүнө, мисалы, машинанын үйрөнүүсү алгоритмдери мышыкты таануу боюнча өзүнө кандайдыр бир модель чыгарат дедик элек. Мышыкты тааныш үчүн бети тоголок болот экен, мурду үч бурчтук болот экен, эки көздөрү тоголок болот экен, кулактары үч бурчтук болот экен, куйругу бар экен, жоон териси, жоосу, жүнү калың болот экен, сымал өзүнө кандайдыр бир эрежелер топтому чыгарат дагы. Ошол эрежелер топтомунда мындан кийин бир мышыктын сүрөтүн машинанын үйрөнүүсү негизинде иштеп чыккан алгоритмге мышыктын сүрөтүн көрсөткөндө, ушул эрежелер топтомунда карап, бул мышык экен же мышык эмес экен деп бир чечим чыгарат эле. Ошого токтолдук элек. Машыгуу фазасы деген бир дагы түшүнүк бар машинанын үйрөнүүсүндө. Бул машыгуу фазасында көбүн эсе биз ошо жооп жана жыйынтыкты, маалыматты машинанын үйрөнүүсүнө беребиз дагы. Машина өзүнүн ушул маалымат жана жооп жыйынтыктын ортосунда кандайдыр бир алакаларды, байланыштарды түзүп, эрежелер топтомун чыгарат. Анан жыйынтык фазасында болсо бир модель ортого чыгат. Ошо эрежелер топтомуна бир модель десек дагы болот. Маалыматты ушул модельге биз киргизгенде, анан бизге бир божомол прогноздун негизинде жыйынтык берет. Жыйынтыктар дайым эсе 100% болушу мүмкүн. Муну дагы сабактардын учурунда тереңирээк талдаганга аракет кылганбыз. Эсиңиздерде болсо, мышыктын сүрөтүн 100% мышык дебеши мүмкүн. Мисалы 50% бул ит болушу мүмкүн, 70% бул арстан болушу мүмкүн, анан 90% мышык болушу мүмкүн деп ошол пайыздардын ортосундан эң көп пайызга, эң көп ыктымалдуулукка ээ болгон вариантты анан бизге жооп катары берет. Машинанын үйрөнүүсүндө азыркы учурда 3 негизги түрү бар. Ушуларга токтолгонбуз. Ар бирөөнү өзүнчө сабак арналган. Көзөмөлдөнгөн үйрөнүү, көзөмөлсүз үйрөнүү жана бышыкталган үйрөнүү. Келиңиздер эми дагы бир ирет ушул 3 машинанын үйрөнүү түрүнүн ортосундагы айырмачылыктар, артыкчылыктар, кемчиликтер, ошолорго дагы того тээр жактарына кайрадан токтоло кетелик. Көзөмөлдөнгөн үйрөнүүнүн аныктамасы бул маалыматты киргизүү жана натыйжасын алуу түгөйлүү мисалдары. Башкача айтканда, маалыматты киргизүү жана натыйжасын алуу экөө тең түгөйлүү болууга шарт. Ушул мисалдардын негизинде маалыматтан кайрадан натыйжа чыгаруу функциясын машиналар тарабынан үйрөнүүсү дедик элек. Бул эми кичине татаалыраак бир аныктама болуп атат, supervised learning. Бирок бул жакта негизги максат, биз колубузда кандайдыр бир маалымат бар, бул маалыматты компьютерге киргиздик. Компьютер ушул маалыматтын негизинде биз тарабынан, адам тарабынан белгиленген маалымат, label data дейбиз. Белгиленген маалыматка дагы аз кийинчерээк кичинерээк токтолом. Мисалы эмнени бердик элек? Ушул себеттин ичинде ар кандай мөмөлөр, жемиштер бар. Ушул мөмө жемиштерди адам үчүн албетте сиз азыр дароо карап эле тааныганга ыңгайлуу. Анткени сиз өмүрүңүздө бул мөмөлөр менен дайым жеп көргөнсүз, түсүн, формасын, даамын билесиз. Андыктан сизге оңой. Компьютерге болсо бир камерага бул мөмөлөрдүн сүрөтүн көрсөк, албетте кайсынысын эмне экенин билиши оор. Андыктан билиши үчүн биз адегенде албетте ушул мөмөлөрдүн сүрөттөрүн ар кандай формаларда, ар кандай ракурстарда сүрөттөрүн компьютерге таанытып,
беришибиз керек. Ошонун негизинде маалымат киргизүү этабы дейбиз. Машыгуу маалымат топтому болот. Трейнинг дата дейбиз буга. Labeled data деген бар, белгиленген маалымат. Башкача айтканда, алманын сүрөтүнүн жанына алма экенин, алмуруттун сүрөтүнүн жанына алмурут экенин, мангонун сүрөтүнүн жанына манго экенин, ар кайсы ошолордо 3 эле сүрөт эмес, албетте, ар бир алманын бер жагы эле эсептеп келгенде 100 000 сүрөтү, ар кандай түрдүү алмалар, алмуруттун 100 000 сүрөтү ар кандай түрлөрүндө, манго дагы ошондой бир маалымат топтомун датасет дейбиз. Датасетти ичинде белгиленген датасетти ошол алгоритмдерге беребиз. Көзөмөлчү тарабынан бул дайым алгоритм кандай натыйжа берип жатат деп көзөмөлдөнүп турат. Анан акырында бизге бир алмаларды алма экенин, алмуруттарды алмурут экенин, манголорду манго экенин бири-биринен айырмалай алган бир модель ортого чыгаруу, натыйжа алуу максаты көздөлөт. Көзөмөлдөнгөн үйрөнүүдө эки негизги алгоритм колдонулат десек болот. Бул классификация жана регрессия. Бул жакта классификация жана регрессиянын аныктамалары бар. Сүрөтүнө токтололу. Классификация сиздер көргөндөй өзгөчөлүктүү болгон топторду бири-биринен айырмалоо десек болот. Ошондо тоголокторду өзүнчө, кошуу белгилерин бул жакта өзүнчө бөлө турган бир алгоритм же болбосо бир функциялык сызык десек болот. Регрессия болсо кандайдыр бир топтогу маалыматтарды ортосунда эң баарын камтый тургандай, баарына тең аралыкта боло тургандай бир сызыкты сызып, ушул бизге берилген маалыматтардын ортосуна бир орточо бир функция табуу максаты коюлган. Андыктан көзөмөлдөнгөн үйрөнүүдө өзгөчө классификация жана регрессия методикасы колдонулат. Жөлөк вектордук машиналар, чечим дарагы, naive Bayes классификаторлору өзгөчө классификацияда колдонулат. Бул түрдүү сызыктуу регрессиялар болсо өзгөчө регрессиянын аткарган функциялары десек болот. Эми көзөмөлсүз үйрөнүүгө токтололу. Көзөмөлсүз үйрөнүү бул белгиленбеген маалыматтардын, мындан алдыңкы көзөмөлдөнгөн үйрөнүүдө негизги максаты эмне эле? Белгиленген маалыматтарды, башкача айтканда алманын алма экенин компьютерге бир таанытабыз. Анан ошонун негизинде анан бизге кийин алмаларды башка мөмөлөрдөн айырмалай алган бир модель ортого чыгаруусу күтүлөт. Көзөмөлсүз үйрөнүүдө болсо бул белгиленбеген маалыматтардан үлгүлөрдү үйрөнүү алгоритминин бир түрү дейт англис тилиндеги Википедия. Үлгү деген темага токтололук. Үлгү англис тилинде pattern деген сөздөн кыргызчага үлгү деп которулат. Биздин түздөн түз кыргыз тилине которо турган болсок, бул сайма, оймо, чийме дегенди дагы түшүндүрөт. Сиздер бул сүрөттө көрүп тургандай кандай бир сызыктар топтому биргелешкенде биздерге көзүбүзгө таанымал жана көзүбүзгө кооз келе турган бир фигураларды ортого чыгарууда. Андыктан өзүнчө эгерде ал сызыктарды ала турган болсок, мисалы ошол эле жылдызчада, мисалы могул жактагы гүлдө дейлик, ар бир ортодогу могул сызыктардын өзүнчө эгерде ала тургансак, албетте булардын кандайдыр бир мааниси жок. Бирок бир формага алып келгенде, белгилүү бир ирет менен тартылганда, сиздерде байкагандай бир жылдызчага айланып жатат. Бул жакта болсо мисалы бир көпөлөккө айланып жатат. Ошондой эле биз маалыматтар топтомун машинанын үйрөнүүсү принцибинде, машинанын үйрөнүүсүнүн алгоритмине киргизгенде, биздер ошол машинанын биз киргизген маалыматтардын ичинден өзгөчөлүктүү болгон маалыматтарды айырмалап, анан биз тааный алган турган бир иретте бизге чыгарып берүүсү күтүлөт. Андыктан бул сүрөттө да көрүп тургандай, сиздер байкагандай кутучалар бар, кутучалардын өзгөчө түстөрү да бар. Анан алгоритм бул жакта кутучаларды түстөрүнүн негизинде тизмелеп бизге тартиптеп берген учуру. Андыктан биз алгоритмден биз киргизген маалыматтардын ичинен өзү кайсыл өзгөчөлүктөрдө бул маалымат киргизилди деп араларындагы ошол өзгөчөлүктөрдү таап билүүсү десек дагы болот.
Анан кластерлөө жаатында өзгөчө көзөмөлсүз үйрөнүүдө кластерлөө колдонулат дедик элек. Ошо маалыматты мисалы биздин короодогу жаныбарлардын сүрөтүн киргизгенде мунун негизинде ошо кластерлөө функциясы колдонулат. Ушул кластерлөө функциясында көзөмөлдөнгөн үйрөнүүдөн тышкары көзөмөлсүз үйрөнүү, мисалы бул жакта жаныбарлардын арасынан канаттууларды өзүнчө бөлүп чыгуусу. Корооздорду эле эмес, канаттууларды, каз бар экен, корооз бар экен, индүк бар экен, мисалы ошолорду башка жаныбарлардан мунун канаты бар экен деп бөлүп чыгаруусу көзөмөлсүз үйрөнүүнүн бир принциби болот. Бышыкталган үйрөнүүгө токтололук. Бул акылдуу агенттердин сыйлыкка жетүү жолун максималдуу жогорулатуу үчүн чөйрөдө кандай иш аракеттерди жасашы керектиги менен байланышкан машинаны үйрөнтүү. Башкача айтканда, сыйлыкка жетүү же болбосо жаза алуу десек да болот. Жазадан качуу. Биздин жашообуздун адамдын үйрөнүү принцибине эң эле окшош үйрөнүү ыкмасы десек болот. Бышыкталган үйрөнүү, reinforcement learning. Бул эми көбүнесе биздердин дагы балдарда мисалы ысык мешке колун койгондо, эгер колун күйгүзүп алган болсо, мындан кийин ысык мешке же болбосо ысык бир нерсеге колун узатпайт. Демек, машинанын үйрөнүүсүндө дагы бир нерсени жасап жатканда, эгерде жаза боло турган болсо, жаман бир жыйынтык боло турган болсо, мен муну мындан кийин мындай жасабашым керек экен деген бир чечим, эрежелер топтому чыгарылат, акыбал десек болот. Андан кийин сыйлык дагы негизги мааниге ээ. Эгерде мисалы жакшы бир нерсе жасасам, мунун натыйжасында бир сыйлык алат экенмин деп биздин адамдын эң негизги эки үйрөнүү методикабыз же болбосо принцибибиз десек да болот. Ошондо бир акыбалга түшпөш үчүн, ошол акыбалдан качыш үчүн кандайдыр бир эрежелер топтомубуз бар. Андан кийин бир сыйлыкка жетиш үчүн дагы эрежелер топтому бар. Аны дагы ушул көзөмөлсүз бышыкталган үйрөнүү принциби колдонот. Көбүнесе бышыкталган үйрөнүү ошо оюндардын негизинде ортого чыгарылды. Сиздер да байкап тургандай, бул да Pac-Man деген популярдуу оюн эле. Максаты бул жакта муну киши ойнобойт, машинанын үйрөнүүсүнүн негизинде бир модель бул оюнду ойноп түшүнүш керек болот. Ошондо ортодо ак түстөгү болгон айлампаларды эгерде упайларды жеп, упайдын санын көбөйтүп, ортодогу жаныбарлардан качыш экенин түшүнө турган бир деңгээлге келгенде, демек биздин ошол бышыкталган үйрөнүү. Бышыкталган деген сөз бир нерсени үйрөнүп, аны бышыктап өзүнө бир эреже катары, модель катары жазып койсо, мен бул жакта ак упайларды жешим керек экен, бул бышыкталды, өзүнө эреже катары жазды. Эки көздүү жаныбарлардан качышым керек экен, эгер алар мага тийсе, менин жанымдан болот экенмин, андыктан булардан качыш керек экенмин деп өзүнө бул илимди, бул билимди дагы бышыктап өзүнө жазды. Демек, ушул эки принциптин негизинде оюнду ойноп, максималдуу балга, максималдуу упайга жетүүнү көздөйт. Ушуну менен негизги 3 машинанын үйрөнүүсүнүн принциптерине токтолдук. Негизи эле машинанын үйрөнүүсү эмне жана анын кандай түрлөрү бар, ошолорго токтолдук. Ушул сабагыбыздын негизги максаты жыйынтыктоо эле. Андыктан ушул 3 негизги түр: биринчиси көзөмөлдөнгөн үйрөнүү, экинчиси көзөмөлсүз үйрөнүү, үчүнчүсү бышыкталган үйрөнүү негизинде машинанын үйрөнүүсү акыркы мезгилдерде бизге жакшы, биздин күнүмдүк жашоодо ишибизге жарай турган модельдерди алып чыгып жатат десек дагы болот. Андыктан ушул сөздөрүбүз менен, ушул мисалдар менен ушул сабактар сериябызды акыркы сабагыбыз менен жыйынтыктайбыз. Кийинки сабактар сериясында көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар.